Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, summa ma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hurmatlı musulman bir tuğandar, hurmatlı mekendeşler, biz murda dağı bir video kayrılı jasagan elek, dağın kaytalap koyunu tuğra taab oturabız. Жаңы эле маган телефон чалуулар болуп атат. Бишкектен кызым келе жатып, Чалдуарда Казакстандан чегарачылары bir китеп менен кармап алып, кызымды кармап отурушат. Эмне кылышым керек деп телефон чалуулар болуп атат. Албетте биз мурда деле айтканбыз, урматтуу мекендештер, Казакстан бул өзүнчө bir мамлекет, өзүнчө республика, алардын өзүнчө чыгарган мыйзамдары бар. Биз алардын чегарасынан өтүп баратып, алардын да мыйзамдарын сыйлаганга жана так аткарганга аракет кылышыбыз керек. Мен мурда да айтканмын, Казакстан менен чектеш турган биз мына Манас району, Айтматов району көбүнчө, кээде ушу Бакаята районундагы көбүрөөк инсандарыбыз ушул Бишкек шаарына Казакстан аркылуу каттап турушат, чоң автобустар жүрүп атат. Сиздерден сураныч, эч качан Казакстан менен өткөндө диний адабияттарды, диний китептерди өзүңүздөр менен кошо алып жүрбөңүздөр. Кичинекей болобу, чоң болобу, Кур'аны Карим болобу, же болбосо таңдалган хадистер болобу, же жана фазаил амал болобу, мухтасар болобу, кандай гана китеп болбосун, катый назар Казакстан аркылуу өзүңүздөр менен кошо алып жүрбөңүздөр. Алар кармап алышып, албетте өздөрүнүн мыйзамдарына ылайык сиздерди сурап, допрос кылып, убактыңыздарды алат. Камап жибере албайт, анткени сиздер транзит аркылуу өтүп атасыңар. Силер жана распространение же болбосо үгүт насаат кылды дегенден алыс. Алар аны далилдей да алышпайт. Болгону транзит аркылуу алып өткөнүңүздөр үчүн сиздерди кармап алып, убактыңыздарды алышы мүмкүн. Жарты саат, кээде 1 саатка чейин сиздерди допрос кылып, сурап, данныйыңарды алып, паспортуңарды ксерокопиясын алып, кайсы мазхабтасың, эмне кылып жүрсүң, биякта эмне кылып жүрсүң деп ар кандай суроолорду берип, убактыңарды алышы мүмкүн. Ошондуктан сиздерден сураныч дагы бир жолу, урматтуу мекендештер, урматтуу айымдар, кыздар, албетте азыр заман шундай болуп калды, оронгон кыздар болсо эле аны диний адабияттар менен кармап алса, аларга дагы көп чегарада казакстандык туугандар көп тийишип атат, жанагы погранда тургандар. Ошондой окуяларга кабылып калбаш үчүн өзүңүздөр этият болуңуздар, абай болуңуздар. Өзүбүздүн Кыргызстандын чегарасында эми алып жүрсөңүздөр болот, бирок Казакстан аркылуу өтүп атканда эч качан диний адабияттарды алып жүрбөңүздөр. Аларда ошол диний литература деп коет, өздөрүнүн тили менен диний литература десе эле асылып кала турган адаттары бар. Ошондуктан абай болуңуздар. Алла Таала баарыңыздарга узун өмүр, иман, инсап, тавфик, өмүрүңүздөргө береке берсин. Аллахым ар кандай бала кырсыктардан, куру тухматтардан, куру жаладан, көрө албастыктан Кудайым сактаган болсун. Ва ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.